Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым? Маанайыңар жакшыбы, балдар? Келгиле, сабак баштаардан мурда бири-бирибизге жагымдуу маанай тартуулайлы. Жалгыз чыксаң жол узун, жалгыз чыксаң жол узун, дос менен жол кыска. Достор барда кол узун, достор барда кол узун, дос жокто кол кыска. Аттабым баг эмне, жамгыр эмне, кар эмне, жаныңда достор бар кезде. Аттабым баг эмне, жамгыр эмне, кар эмне, жаныңда достор бар кезде. Балдар, бүгүнкү турган темабыз ынтымак ыры. Сабактын максаты чыгарманы окуп чыгып, башка чыгармадан кандай айырмачылыгы бар экенин билесиңер. Чыгармадагы негизги идея эмнеде экенин түшүнөсүңөр. Ынтымак ыры жөнүндө маалымат алуу менен көркөм окууга үйрөнөсүңөр. Ынтымак деген эмне, балдар? Ынтымак бул биримдик деген сөздүн синоними. Ал эми биримдик кандайдыр бир нерсенин же кимдир бирөөлөрдүн максаттары, көз караштары бирдей болгон адамдарды бириктирип турган нерсе. Адамдар биригишип кандайдыр бир бүтүн нерсени түзгөндө бул ынтымак деген түшүнүктү берет, балдар. Ынтымактын бир нече түрлөрү бар. Мисал катары айта кетели. Улут аралык ынтымак бул башка өлкөдөгү адамдар менен болгон сый-мамилени айтсак болот. Жана ошондой эле классташтарың менен болгон ынтымак, айыл ичиндеги ынтымак жана досторуң менен болгон ынтымакты айта кетели. Ынтымак ыры. Автор Барпы Алыкулов. Ынтымагы бар элдин калаага карды ток болот. Ынтымагы жок элдер бирине бири октолот. Ынтымагы бар элдин адил болот улугу. Ынтымагы жок элдин ичинен чыгат бузугу. Ынтымактуу эл болсо душманга тиер ок болот. Ынтымаксыз эл болсо дыркырап качып жок болот. Ынтымактуу биригет, ынтымаксыз бөлүнөт. Ынтымак элдин баркы бар, бири-бирине баркы бар. Ыр саптарында айтылгандай, балдар, бири-бирибизге жардам бергенде, сый-мамиле кылганда, ошондой эле эмгекчил болуп, жакшы сөздөрдү гана сүйлөгөндө биздин ынтымагыбызды эч ким буза албайт, эч бир душман кол сала албайт. Келгиле, балдар, ынтымактуу бололу. Кийинки сабакка чейин саламатта болгула.